жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда жүрөгү баатыр. Салам улуттун көрүүчүлөрү, азыркы тапта мына ушул Чолпон Атада Түркияда өтө турган көчмөндөр оюнунда ушул биздин эки курама команда даярдап атат. Бул бири көк бөрү боюнча болсо, экинчиси көкпар боюнча. Алдыңкы мүнөттөрдө даярдыктар кандай жүрүп жатканы менен чогуу таанышабыз. Биздин ошо машыгуу сборубуз 5-августтан башталып атат. 2 этапка бөлүнүп атат. Кудай буйрса биринчи этапты аяктадык. Экинчи этап эми машыгууларыбыз ат үстүндө болмокчу да. Өзүңүздөр көргөндөй, эки командага тең 4 жогорку лигадан балдарды, мыкты аттарды тандап алдык. Кудайга шүгүр, биз аттын ээлерине да рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Кыргызстан намысы үчүн деп бир дагы аттын ээси отказ кылган жок. Мыкты тандалган. Биз тандаган аттардын баардыгы Кудай буйрса катарда. Балдар болсо өзүңөр көргөндөй, жаш балдар да бар, арасында тажрыйбалуу балдар да бар. Жогорку лигада мыкты оюн көрсөтүп жүргөн жигиттерден тандадык. Бул тандап алуу процесси бул Көкбөрү Федерациясынан түзүлгөн комиссия аркылуу түзүлдү. Аты жөнүм Толтоев Нурстан. Ушу Көкбөрү командасынын азыркы убакта ушу тренеримин. Кандай спортсмендер тренировка кылган болсо, ушу Көкбөрүн чапкан жигиттер дагы тренировка кылып башлагабыз. Ушу азыр 2022 жылдын ушу 1 августтун 4-үнөн баштап ушу Чолпон Ата шаарында сбор өтүп жатабыз. 20 күндөн бери. Балдардын тренировкасын айта кетсек кандай, эртең менен таң атпай 6-да туруп 8-ге чейин машыгабыз. Тоону көздөй 3 километр, 4 километр чуркайбыз эртең менен кисип. Анан аяктан барып илгеркидей эле ата бабаларыбыз таш менен иштегендей, таш менен иштейбиз, разминка кылабыз, отжиманиясын кылабыз, прессти кылабыз. Ошентип тренировка кылып келатабыз. Физически. Тамактануусун айта кетсек, жанагындай эмелерди колдонбойбуз эч кандай. Чыт эле өзүбүздүн укура кыргыздын өзүбүздүн эт менен, чучук менен, анан жер жаңгак, бал, ушундай эмелерди колдонобуз. Эми маанайыбыз Кудай буйрса жакшы. Жакшы балдар чогулганбыз. Маанай жакшы балдар, дайындыктар жакшы. Балдардан элде урамага алгачкы жолу ойногон балдар да бар. Ойноп жүргөн балдар да бар. Кудай буйрса баары бир дейм, балдар жакшы да. Балдардын аттарын айтып өтсөңүз, учурда 12 бала ойнойт, бул деп. Учурда 12 бала. Султан, Шахтарбек уулу, Ерлан, Аскаров Аскат, 7-чи Кияс Ниязов, 8-чи Улан Насакеев, 9-чи Емирлан Гечимов, 10-чи Гинкен Бекназар, 11 Мукаев Белек, 12 Өмүрбек.
саламатсыздар. Біз Қазақстан Республикасы Чимкент қаласынан келдік. Құдай қаласа мына Қазақстанның ардагерлер құрама командасын алып келіп, 30 август күні сіздердің Қырғызстан егемендігі жаңа кубок президентінде ойын көрсетіп, жастарға үлгі болсын, ертең жастар содан тәрбие алсын, сол достығымыз кезінде ардагерлер қандай ойын көрсеткен, қазандықта қалай болғанын үлгі болсын деп, осындай бір үлкен шара қолға алып, осындай шараларды ұйымдастырып, осы жерге келіп ойын көрсетейін деп отыр. Құдай қаласа. Құдай қаласа сәттілік, көшпенділерді қырғыз бен қазақ еліне көкбөрі мен көкпар командасы дайындалып отыр екен Қырғызстанда. Бізде де Құдай қаласа дайындалып отыр Қазақстанда. Түркия елінде Құдай қаласа жақсы ойын көрсетіп, алық бұйырған команда 30-ға жетіп, жалауы желбіреп қайтуымыз нәсіп етсін. Менің аты-жөнім Ниязов Манас Мұхтарлович. Біз абдан жақсы болатады. Чолғанымызға бір ай болды. Екі команда чолғанымыз. Бір команда Жерлақа, бір команда Көкбөрі болды. Екі команда аябай жақсы даярданып отыр. Бұйырса жеңісімен қайтамыз деген ойдамыз. Юсупов Нурбек, көкпар боюнча құрама команданың капитаны. Құрама боюнча айта кетсек, құрама команда машыгуусу жакшы, дайындык жакшы. Буюрса ошо августтун 5-инен баштап дайындан баштаганбыз. Ушундан бери дайындык балдардын маанайы жакшы. Бул оюнда кандай өзгөчөлүктөр болгон жатат? Эми өзгөчөлүктөр эле жок, просто көкпар менен көкбөрүнүн айырмасы бар. Көкпарга казан, көкбөрдө. Көкпарда жерге.